Боршайком алдыдагы маанилүү саясий өнөктүккө карата соңку даярдыктарды жүргүзүүдө 3.031.811 бюллетени басылып чыгарылып, аймактарга жөнөтүлгөн. Ал эми участкалык шайлоо комиссияларында техникалык жабдуулар текшерилип жатат. 2375 тилкенин ар бирине 2ден автоматтык эсептөөчү урна коюлат. Да, идет распечатка нулевого отчета. Бишкек шаарында да жыйын болуп, маалыматтык шайлоо системасынын колдонулушу боюнча түшүндүрмө берилди. Анда жаран добуш берүү участогунун босогосун аттагандан тарта эмне кылышы керек экендиги иш жүзүндө көрсөтүлдү. Биринчиден паспортун ГРСтин кызматкерине берет. ГРСтин кызматкери менин паспортумду менин фотографиямды сравнить этип туруп, салыштырып туруп, МРЗ зонасын окутууга неме кылат. Мына ке байкасаңар болот, сразу мен немем чыкты, что мен базада бармын. Андан кийин шайлоочу баш бармагын сканерге коюп, идентификация өтөт. Ийгиликтүү идентификацияланды деген монитордо чыгат и колума чек берилет. Бул чекти алып, мен шайлоо участкасынын мүчөсүнө келип, чекти беремин. Чекти бергенден кийин шайлоо участкасынын комиссиясы мага бюллетень берет. Бюллетенди алып, мен кабинкага барып, өз добушумду берип, галочканы коюп, анан автоматтык эсептөөчү урунга келип, бюллетенди түшүрөм. Шайлоочу идентификациядан бир гана жол өтөт. Ал системада гана белгиленбей, кагазда да жазылат. Эгер добуш берген адам экинчи жолу шайлоо участкасына келип, дагы бир жолу добуш берүү аракетин көрсө, система ага жол бербейт. Экран кызыл болуп калат. Дальше что я должна делать? Подходите к урне, лицевой частью вниз, опускайте вниз. Да. Эң башкысы шайлоочунун кайсы талапкерге добуш бергенин аныктоо таптакыр мүмкүн эмес. Андыктан жарандар коркпостон жүрөгү менен тандаган кандидаттын ысымынын тушуна чымчыкча койсо болот. Эта система, как вы видите, не имеет никакой связи. Бул система көрүп турганыңыздардай сырттан башка эч нерсе менен байланышпайт. Техникалык, практикалык түрдө шайлоочулар кимге добуш бергенин билүүгө болбойт. Ким кайсы убакта добуш бергенин билсе болот деген пикирлер бар. Идентификациядан өтүп, урнага салганын практика жүзүндө кылып көргүлө. Таптакыр мүмкүн эмес. Анткени шайлоочулар бюллетенди кезек-кезеги менен салышпайт. Менин фамилиям Д-дан башталат. Мисалы Догоев. Мен идентификациядан өтүп, кабинадан белгилеп, бюллетенди урнага салганча башка кезек болот. Убакыт менен салыштырып дагы таба албайсың. Всем должны выдаваться эти чеки. Саат 20:00 добуш берүү токтотулган соң автоматтык эсептөө үкөктөрү шайлоо бюллетендерин санап, канча адам катышканын жана анын канчасы кайсы кандидатты колдогону көрсөтүлгөн жыйынтыктоочу чек чыгарылат. Андан кийин гана БШКнын серверине отчет жөнөтүлөт. Боршайкомдун серверинде маалыматтар чогултулуп сакталат. Андан кийин гана расмий порталга жарыяланат. Рахат Жаныбекова, Ермек Азизов, НТС.